Бостер атанын 400 жылдык мааракесинин алкагындагы спорт оюндары 28 майда эле башталган. Мында волейбол, футбол, шахмат жана күрөш оюндарына жалпы республика аймагынан командалар чакырып алган эле. Ал эми улуттук ат оюндары дагы көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып өткөрүлдү. Мааракенин негизги бөлүгү Чолпонтадагы ат майданда башталып, Бостер атанын урпактары Кыргызстандын көпчүлүк булуң бурчунан келишти. Бул маараке аймактын тарыхый тамырына урмат сый көрсөтүү жана сактап калуу мүндөсүн көздөйт. Айтылуу баатырдын жашоосун жана эрдиктерин эскерүү, ар кайсы муундарды жана маданияттарды бириктирүү менен тарыхый мурастарды келерки урпактарга өткөрүп берүү үчүн маанилүү. Bir neçe gündük programmadagi iş-çaralar жөн эле майрамдык иш-чаралар болуп калбай, өсүп келаткан муундарга талим тарбия берчү, мекенчиликке чакырган тарыхта жана алаңдарда өзгөрүн ордун сезе билген жети атасын таанытууга багытталган кадырасы зарыл иш-чаралар. Бүгүнкү күн тарыхта калчу Кыргыз элинин биримдигин бекемдеген нак devletin көтөрчү маанилүү күн деп эсептейм. Бүгүнкү күн биз үчүн кечеки менен келечекке көпүрө боло турган күн. Тарыхчылар, санжырачылардын маалыматында Бостери баатыр болжолдуу 1620-жылдары Кичи Нарын дарыясынын жээгинде туулган. Кыргыздын айтылуу баатыры Жалдуу Каба Сарык байдын урпагы болгон. Кыргыздар баскынчыларга каршы бириккен маалда Бостери өзүн чыгаан кол башчы катары көрсөтүп, салгаштарга катышкан. Бостеринин көптөгөн эрдиктери кыргыздар арасында ага сый урмат жараткан. Тогуз Тороо ашуусундагы Кузак, Базар Коргон райондорунун жайлоосу болгон Чалы өрөөнүндөгү Бостердин үңкүрү деп аталып калышы, ал үңкүрдүн ичинде ушул убакка дейре калмак баскынчыларынын сөөгү сакталып калышы, бул деген ошол мезгилдеги калмак баскынчылары менен болгон кармаштардын, кыргындардын бизге калган күбөсү. Бостерден тараган ушул көлдүн тегерегинде, даже Кетмен төбөдө башты Кыргызстандын көпчүлүк жеринде Бостердин тукумдары тараган экен. Анан ошол тукумдардын баарын тең ал кишинин өзүнүн басып өткөн жолу, элге жасаган эрдиги, анан ушунча элдин баарын чогултуп аткан ошол кишинин касиети деп ойлойм да. Бостерилердин мисалы үчүн ушу көлдүн жээгинде Бостери атабыз ушундай бир мээримдүү адам болгон экен чамада. Себеби өзүнүн урпактарын ушу көлдүн айланасында сактап ушул жерге топ кылган экен. Ал эми Актери атабызбы? Эмне билбеймин, Актериден ар жерге чачырап кетиптир. Мына Тогуз Тороодо турат, Базар Коргондо турат, анын да бөлөк жерлерде кеминде турат деп айтып атышат. Аны мына элеман айтып отурат. Ар жерден бизди барып тапты. Мына жаман эмес, өтүп атат. Мына туугандарыбыз келди, мына биз Актери, Бостери экөө бир тууган. Мына Бостериде отурат менин жанымда. Чарбактан болот бул өзү. Буларам көп уруктуу, илгерки иштеп жүргөн Бекташ, Бөрбай деген адамдын балдары. Тарыхыбызда көп баягы Кыргыздагы актай болуп калган нерселердин баары жазылып атпайбы? Баардык жерлерде баягы кандай баатырларыбыз болгон, кандай биз эгемендүүлүктү тетиги миңдеген жылдары ушу сактап келгенбиз, ушу жерибизди сактап келгенбиз. Кыргызстан бул эми өтө керемет жер. Дүйнөдө мындай чанда Кыргызстан жериндейчи. Анан ошол жерде ушул ата бабаларыбыз сактап калганда. Анан ошондой баатырларыбызды дайым эстешибиз керек. Бүгүнкү Бостер атабыздын 400 жылдык мааракесине арналган тоюбуз аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. Биз пландагандан дагы көп киши келди. Анткени бул ат майданында 10.000 кишиге расчеттолгон, 10.000 кишиден да көп келди бизге. Бүгүнкү программабыз толук бойдон өзүнүн нугу менен, өзүнүн сааты менен өтүп жатат. Элдин маанайы абдан жакшы. Ар бир чакырылган конокторубуз ушул биздин тигилген боз үйлөрдөн даам сызып, баары ыраазы болуп, ушу Бостер атабыздын тоюна күбө болуп отурушат. Бул Бостер атабыздын тоюн бир гана бир той менен чектелбестен, ушул баардык Бостер атанын урпактарына жана чет элден келген, чет жерден конокторго ушул Бостер атабыз ким болгон, Бостер атабыз ушул
баатырлыгын даңазалап, ошол боюнча бардык программаларда да айтылган. Жалпысынан мына Бостер атабыздын 400 жылдыгы абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Мына буюрса бүт коноктордун баары келип, боз үйлөрдүн баарына коноктор бөлүнгөн. Ошо коноктордун баары убагында кирип, даам татып, ошого милдетин алган боз үй уруулар жалпы коноктун баарын абдан чоң жакшы деңгээлде жакшы тозуп, коноктордун ушу тойго келген саны где-то 10 миңдей болуп атат. Өзүңүздөр деле мына көрүп аткандай азыр элдин баары тең азыр мына ары басып бери басып оюндарды көрүп, баары маанайлары жакшы, көңүлдүү жүрүшөт баары тең. Ушул жерге аянтчаларга жалпысынан 100гө жакын боз үй тигилди. Бостер атабыздын Бостер айылында жайгашкан 20га жакын уурусу. Ушул жерге ар бир ууру боз үйлөрүн отургузду. Андан сырткары Кыргызстандын ар тарабына жайгашкан баардык уруулары келип өз боз үйлөрүн тигип, бүгүнкү күндө азыр жалпы келген адамдардын саны 10 миңден кожомолдуу түрдө 10 миңден ашык. Бул жакта эң башкысы коопсуздук жагы. Коопсуздук жагынан азыр мына РЭС, санэпидстанция, МЧС бардыгы өзүнүн угунда жакшы иштеп жатышат, Кудайга шүгүр. Баары көзөмөлдөнүп атат. Даярдалып жаткан тамак аштардын сапаты да көзөмөлдөнүп жатат. Баары тазалык жагы көзөмөлдөнүп жатат. Баары жакшы буюрса, элдин маанайы жакшы деңгээлде өтүп жатат. Кыргыз күрөш боюнча республикалык деңгээлде өттү. Республиканын 7 дубанынан келишти. Мыкты балбандар келди. Дүйнө биринчилигинде утуп жүргөн жигиттер келди. Азияда утуп жүргөн ана могу көчмөндөр оюнда, акыркы көчмөндөр оюндагы чемпиондор келди. Көчө өттү, мынакей отборочный. Аябай кызуу өттү. Анан биз ошо таластан, чүйдөн атайын калыстарды чакырганбыз. Калыс өтсүн деп. Бир мындай тартып, балдарды капа кылчу, бир эч кандай андай нерсе болгон жок. Бүгүн финалдык беттештер аябай кызуу өттү. Эл колдоп, эл кол чаап атты. Мынакей Ат майдандын мандайында болду. Башкы сахнасында болду. Автоунага аябай жакшы кызуу күрөш болду. Абсолюттук беттеште 70 килограммда аябай жакшы болду. Анан ушундай биз негизи эле Бостерде ушундай мелдештерди көп өткөрүп жүрөбүз. Тажрыйбасы да жакшы өттү деп ойлойм. Балдар эң башкысы жаракат алган жок, жакшы өтүштү. Жакшы профессионал балдар келиптир. Биз ушу ыраазыбыз, ушулар келип биздин тоюбуздун деңгээлин көтөрүп бергенге. Биринчи орунду Көлдүн тургуну Карой айылынан Азизхан алды. Ошо бул күрөштөрдөн кичине өзгөчөлөнүп, биз абсолюттук эмес, ушу андан кичинерээк 84 килограммга койгонбуз. Ошол өзгөчөлүгү болду бул тойдо күрөштүн. Күрөш абдан жакшы өттү. Балбандар 2 күн күчтүн ашты, күчтүү сутту. Эми эң негизгиси бөйдө кырсыгы жок, жакшы өттү да. Ушул эле күнү жеңүүчүлөрдү расмий сыйлоо аземи өтүп, кыргыз күрөшү, ат чабыш, көкбөрү улуттук оюндарында жеңишке жетишкендер Бостер атанын урпактары тарабынан коюлган 5 автоунаа жана акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Бостер атабыздын 400 жылдыгы аябай жакшы өттү. Жакшы маанайда болуп атат, элдердин маанайы жакшы. Аябай сонун өтүп атат. Анан ат чабыштагы жакшы болду. Кумандан да биринчи келдик, Аламандан да биринчи келдик. Биз Жалал-Абадтан болобуз өзүбүз. Жалал-Абадтын Шамалы сай деген жеринен болобуз. Анан дагы эмне айтам, ушул рахмат, мааракеңер кут болсун. Биз ыраазыбыз. Мааракеде актаңдай акындар жар салагырдап, манасчылар жана Камбаркам фольклордук этнографиялык ансамбле келгендердин черин жазды. Ат майдандын аймагындагы 100гө жакын боз үйлөрдө коноктор жана катышуучулар үчүн кыргыздын салттуу меймандоштугу көрсөтүлдү. Kandan sıydıq emes batalgan, jaldu kava atalgan. O
üçteri menen Şıkmamat ulangan eken kadimki jaldu kava atamdan. Oşo boz terisi buyursa göljegine orloptur. Birok tamırı göktöpçün ele tağdırı takırı sol boptur. Jaldu kavan atamdın. Jolun alar joldoptur. Isık göl ala tobustun alar gareginde korgoptur. Sanap sanap otursak jaldu kava atamday eminden biri bolbostur. Manasta vuran çakırgan ısık göldün törüne halvan eldi batırgan. Bosterin elin avaltan bilgen dergen akılman. Sayak baygı atam suyuptur. Çüröktey bolgan kızların tuydurmaptır asılga. Jaşoğlum devir ızgarın andan beri sanasak. Eçen eçen eröttü, eçen eçen eröstü. Bosterinin uğulları Kırgızga hizmet kılışıp Kırgızımın buyursa terezesi bilgenge sanelderge teŋeşte. Oşol babanın jolun jalgagan bayırtan boster elende vakta alayarbın emespe. Sanap sanap otursak har bir gelgen adamдар es alıp ketken jereken. Kılımdardan kılımga solu basım bereken. Bayterek bolup turgan kez bar elge jetip gölökön. Bugün bosterinin urpağı alamda eldi çakırıp barısın sarayına batırıp 400 üy tigip karaça saltanatın aşırıp keremettü toy kılıp babadan kalgan jol kılıp tolkup turgan uvağa kılımdardan kılımga öse versin uşunday ıntımaktın çırağı çıga versin buyursa Hayrat Baykem siyaktı Kırgız elde çıgana mına karamoldan atamday güynün mayın kalpıgan ısık göl bolup çalkıgan sayakbay atam siyaktı sanelderge şangşıgan jetin ata siyaktı jergeli elge kalkınan ataktan kakıl tapkandar çıga versin dağıda aman bolsun başkısa egemendik bar çavır Kırgız eldin dankına ayta turgan bir tilek bosterinin urpağı milyar telden köp bolsun iyilikleri töp bolsun har bir urpaklarının tamırı terenge ketken bek bolsun buna jaldu kavan atamday jalpu jurtka çep bolsun. Capka küldü yaşadım, canım süldün takalım, kıyras küldü yaşalım, kımbas süldün takalım, kayran enden almıştın, geritin asırcan elle, gelemeti var elle. Yerusun, tepeye gittin uçu, çaybolduğun şerusu, ben dokun bokkan, tübali degegende, sonradan otursun, atılın mutlu uçan, atın sakın doyuğun, karşına karşısman, kadın üstte doyuğun, tübali de taşı var, kangadan da başı var, İrfan aslında tutun uçan, atacağı kayvata, kakalatma aslayın, tanrı tutun, tavusun babasın, ulanın ısırgan, üstünü balıktan, hani yatayın karasa, tavusun bozana, başından gektarga bölüm, ayağından kapıdan bölüm, Bol yaklıya bakayım, ölsüne balıktan, hani yakayım karasa, atan ye, bayrak yakamazdan, tanrı başka nervosoy, tuğuk kalkan tukalım, mısın başka nervosoy, sen onu yakar ya, sen bizim bir bolu ya, birbirine geçeceksin, arka, hanım süre balıktan, hani yakayım